Президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык кыргыз жараны концепциясынын негизинде маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан Бишкек шаарында вело жүрүш өткөрүлдү. Ага атайын тандалып алынган 20 велоспортчу да катышты. Өзүңүздөр билгендей, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин жарлыгы чыккан кыргыз жараны концепциясын ишке ашыруу боюнча мына бирден бир иш-чаралардын бирөөсү бүгүн өтүп атат. Негизи эле кыргыз жараны концепциясы бул Кыргызстанда канча улут жашабасын, кандай динге ишенбесин, кандай социалдык статусу болбосун, баардыгы бирдей укуктуу, баардыгы бирдей милдеттүү. Ошондуктан ошол концепцияны ишке ашыруу максатында Кыргызстанда баардык улуттар бирдей жашасын, бирдей өзүнүн мамлекети катары эсептесин, үй катары жашасын деген максатта бул концепцияны ишке ашырып баштадык. Иш-чаранын негизги максаты Кыргызстанда жашаган улуттардын башын бириктирүү жана ден соолукту, достукту бекемдөөгө, экологияны сактоого чакыруу болуп эсептелинет. Мындай иш-чара Ысык көл, Бишкек шаарларында байма-бай өткөрүлүп келет. Аны башка облустарга жайылтуу жана велоспортту өнүктүрүү башкы максаттарыбыздын бири дейт Велопозитив коомдук бирикмесинин төрагасы Данил Кыдралиев. Можно сказать, велолюбитель. Мен бүгүнкү иш-чарага велоспортчу катары катышып жатам. Кыргыз жараны концепциясы баарыбызга тиешелүү. Улуттар аралык ынтымакты бекемдөө менен маданиятыбызды даңазалоо биз үчүн сыймык. Ар бир жаранды ден соолукту чыңдоого жана активдүү болууга чакыргым келет. Иш-чаранын аягында маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жүрүштүн алдыңкы спортчуларына жана катышуучуларына ыраазычылык баракчаларды жана кызыктыруучу белектерди тапшырды. Ошондой эле сүрөөгө келген шаар тургундарына атайын даярдалган концерттик программа орун алды. Кыргыз жарандарынын баарын, жаштарды, карлардын баарын вело тебүүгө дайыма үндөп келебиз. Велофрез Позитив KG коомдук бирикменин биринчи эң кыла турган жумушу элдик катмарды ушу вело тебүүгө үйрөтүп, анан вело тебүүнүн тартибин, жолдо жана башка тартиптери бар да, ошонун баарын элге жайылтуу деген максатта иш-чара алып барып атабыз. Эске салсак, ушундай эле иш-чара 7 августта Алматыда өткөрүлгөн. Ага 11 катышуучу Кыргызстандын атынан барып, 11 тең медаль утуп келишкен. Алдыда мындай вело жарышты башка облустарга өткөрүү жана жайылтуу пландалууда. Мадина Ормонбекова, Чынара Мырзаева, Бекзат Машрапов, ЛТР Бишкек.